Эми бул жерде карагыла балдар. Диаграмма түзүш үчүн бизде берилген сандар турат. Диаграмма түзүш үчүн вставка менюсуна киребиз. Вставка менюсуна кирсек, бизде мына жерде диаграммалардын түрлөрү бар. Ар кандай диаграммалардын сводная диаграмма, 3D карта диаграмма. Мен могул сандарга диаграмма түзөйүн. Мындай кылып басып туруп эле бул жерден диаграмма, круговой диаграмманы алсам, мынакей бизде 1, 2, 3, 4 деп туруп мындай кылып белгиленип калат. Андан кийин мен ол жакта окуучулардын чейрегин түзөйүн. Бул жерде муну өчүрүп коеюн мындай жака. Окуучулардын чейрегин чыгара турган болсок 45, 60, 90, 80. Эми бул жерде биз мына чейректерди проценттер менен чыгарыш керек. Проценттер менен чыгарыш үчүн уячаларды белгилейбиз. Мына белгилүү диапазон алабыз. Диапазон алганыбыздан кийин формат ячейка кирип туруп, бул жакты биз процентный деп белгилеп алабыз. Процентный деп белгилеп, мындай кылып туруп белгилеп алсак, биздин окуучулардын билим сапатын ушундай кылып текшере алсак болот. Мен азыр формат ячейкага кирейин да бул жерде 0 ушундай кылып коеюн. Эми бизде бул жакта кийинки проценттерди 50, 90 жазганыбызда эле биз формат ячейканы өзгөртүп койгонбуз. Мурунку сабакта өткөнбүз. Процент автоматтык түрдө жазылат. 43, 45, 32, 39 процент автоматтык түрдө жазылат. Эми ушуларга диаграмма түзөйлү. Мен мынага диаграмма түзөйүн. Анын үчүн бул жерди көгөртүп белгилейбиз. Андан кийин вставка менюсуна киребиз. Бул жактан кирип туруп, мен мына диаграммадан мындай кылып тандап койсом, бизге мындай болгон диаграмма түштү. Же болбосо мына жактан цветин өзгөртсөңөр болот. Мына жактан сары түс, башка түстөрдү. Андан кийин бул жакка назатка кайтайын дагы, мен дагы башка диаграммаларды алайын. Вставкага кирейин. Бул жактан мен мындай болгон диаграмманы алайын. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? 7-класс канча, 8-класс канча, 9-класс канча диаграмма бул жерден бардыгы ушундай болуп көрүнөт. Андан тышкары бул жерде экинчи чейрекке дагы диаграмма түзөйүн. Вставка менюсуна киребиз. Бул жерден биз мындай кылып карап туруп дагы башка түрлөрүн көрсөңөр болот балдар. Мисалы үчүн мындай сызыктуу мындай кылып туруп диаграмма түзүп койсок болот. Бул жакта ар кандай түрлөр бар.